Андан кийин илимсиздик таркагандан кийин, жахилдик таркагандан кийин, адамдар Куран сүннөттөн алыстап кеткенден кийин не болуп атат? Ушул негиз, эл башчыга баш ийүү деген негиз көпчүлүк өздөрүн илимге таандык кылган адамдардын арасында да билинбей калды дейт. Аны амал кылыш нары отурсун дейт. Ал чынында ушундай. Көптөгөн өздөрүн молдомун деп жүргөн, элдерди дават кылып жүргөн, элдерге илим берип жүргөн адамдар эл башчыга баш ийүү керек, бул важип, Куран сүннөттө ушундай келген деген маселени эч качан көтөрбөйт. Качандыр аны бир жакшыраак мансапка коюп койсо, жакшыраак орунга коюп койсо, өзүнө пайдасы болуп атса, кошоматчылык кылышып, бийликтин жакшылыктарын айтып, жакшы мактап баштайт. Качандыр алып койгон болсо, жамандап баштайт. Илимге таандык болгон адамдар. Кээ бирки жамааттар бар. Бул хадистерди ушундай жакшы билишет. Эл башчыга баш ийүү керек экендигин аят хадистерди жакшы билишет кээ бир жамааттар. Бирок ошону элдин колунан келишинче жашырып чыгарбай, айтпай жүрө беришет. Качандыр өздөрүнүн жамаатынан бир адам бийликке келип кала турган болсо, дароо ушул аят хадистерди чыгарып баштайт. Эл башчыга баш ийиш керек деген. Ага чейин бул нерселерди билбей тургандай, угуп көрбөгөндөй эч кандай адамдарга жашырып айтпай жүрө беришет. Бул көптөгөн араб өлкөлөрүндө болгон. Арабтардын кээ бир жамааттарга таандык болгон, алым деп танылган адамдары өздөрү жана өлкөлөрдө көтөрүлүш кылып атканда, бийликтерге каршы чыгып атканда ушуга окшогон хадистерди Ахлүсүннә алымдары айтып чыккан болсо, аларды шылыңдашып, бул бийликтин молдолору дегенде мындай деп, кошоматчылдар деп ар кандай жаманаттарды коюшуп, шылдыңдап чыгышкан. Анан кийин бир нече убакыттан кийин кээ бир өлкөлөрдө өздөрүнүн адамдары бийликке келип калса, дароо бул эл башчы, ушуга баш ийиш керек. Бул жөнүндө көптөгөн аят хадистер келгенде ушул маселени көтөрүп чыгышты. Ошолор чыныгы эки жүздүүлөр да. Алар Куран сүннөттү өздөрүнүн саясий партиялар жамаат, өздөрүнүн жамаатынын пайдасына гана колдонгон жамааттар. Куран сүннөттү чындап Аллах Таалага моюн сунуу иретинде эмес, Аллах Тааланын буйругун аткаруу иретинде эмес, өздөрүнүн жамаатына пайдасы бар болсо колдонот. Өздөрүнүн жамаатына пайдасы жок болсо, аны жашырышат. Чыныгы момун мусулман адам динди ар дайым кандай учурда өзүңө пайдасы болуп атса дагы, өзүңө каршы болуп атса дагы, өзүңдүн жамаатыңдан келеби, башка жамааттан келеби, сага сенин жердешиң болобу же башка жерден болобу, ошол бийлик башчыга келип калган болсо, ага бирдей мамиле кылышың керек. Ошо шарият көргөзгөн, чек менен шарият көргөзгөн эрежелердин негизинде мамиле кылышың керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману дхулу фис-силми кафа." О иман келтиргендер, силер динге толук киргиле дейт. Өзүңдүн пайдаң үчүн аят хадисти колдонгон болбойт. Жамаатыңдын пайдасы үчүн аят хадисти колдонгон болбойт. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөөттөрдө айтат: "Атуминуна би бa'd китаб ва такфуруна би бa'd." Силер бул китептин жарымына иман келтирип, жарымына кафир болосуңар дейт. Ал бул жөөттөрдүн жолдорунан, ушу яһудилердин жолдорунан. Өздөрүнө пайдалуу жерди алат, пайдасыз жерди ташташат. Качандыр ошол таштаган нерсеси кайра өздөрүнө пайда болуп калса, кайра көтөрүп чыгат. Бул Ахлүсүннә ва жамааттын жолу эмес. Бул кээ бир жамааттар бар. Бул бизде да бар ал жамааттар, көптөгөн араб өлкөлөрүндө бар. Ал эң өтө кооптуу жамааттар. Эң кооптуу жамааттар аттарын атап айла коеюн. Ушул динди саясий партиясына курал катары колдонгон. Алардын максаты эмне? Саясатка жетүү, бийликке жетүү, мансапка жетүү, ошол жолуна дин аркылуу аят хадистерди элдерге колдонушат. Өздөрүнө пайдалуу болгон жагын гана колдонушат. Аллах Таала баарыбызды ушул Куран сүннөткө бекем кылган болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө жолдоочулардан, сахабалардын жолун жолдоочулардан кылган болсун. Жана эл башчыларыбызды туура жолго хидаятка баштаган болсун. Аларга туура жакшы кеңешчилерден берген болгон болсун. Аларды адилеттүү болгонго Аллах Таала ийгилик берген болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.